Мындай жерде түкүрмөк турса эмне кылыш керек өзү? Бардык жерде ушундай түтөп турат. Бардык жерде. Мен мына мектептин жанына барам, ал жерден да ушундай түтөп турган. Бул жерден газ чыгат да. Кайсынысынан болсо да сурап көргүлө. Форточканы ачканга эмне выносимы? Түзөлүп атпайбызбы? Биз вообще жашообуз кыркылып атпайбы? 5-6 жылдан аралыгында күйүп же билгилете күйгөн эмес. Эми ушул боюнча элдерге түшүндүрүү иштерин жана ошол жерге чара көрүү максатында иш алып барабыз биз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Сиздер менен Ынтымак телерадио компаниясынын бирге чечебиз берүүсү, анын алып баруучусу мен Элбек Алыш. Биздин берүү сиздерден келген көйгөйлүү маселелерди камтыган видеолорду кабыл алып, биз артынан түшүп утурлай аларды чечип берүүгө аракет жасайбыз. Эгер сиздин көкүрөк өйткөн маселеңиз болсо, анда аны видеого тартып, экранда көрүнүп турган WhatsApp номерга жибериңиз. А биз сиз жөнөткөн ошол маселе боюнча артынан түшүп, чечүүгө жардам беребиз. Сиз көйгөйдүн чечилишине себепчи болуп калышыңыз мүмкүн. Эмесе биз менен болуңуздар. Алгачкы эфирибизди таштанды урналардын биринде күйүп жаткан от менен күрөшкөн жарандардын видеосу менен баштоону туура көрдүк. Ош шаарынын тургуну Атабаев Камчыбек биздин каналга ушул маселени көрсөтүп атайын видеого тартып жиберген. Анда эмесе сиздердин көңүлүңүздөрдү так ошол видео кайрылууга бурабыз. Ынтымак телевидениянын ишчилери, силерден сураныч. Мен мына Төлөкө микрорайонунун Киши районунда 12-дондо отурам. Ушул жазын, кышын бизди көйгөйүбүз эч бир ишке ашпаган, бир нерсеге орундалбаган нерсе ушул мусор болуп атат. Манеки мусорду көргүлө. Мындай болуп мусор түтөп турат, күйүп. Бул жагынан манеки домдун турганы. Бүт бар жагы мына мусор болуп. Эч бир буга мына жакындагы закон, тазалык закон, көчөдө жүргөн түкүрбөгүлөр деп атат. Мындай жерде түкүрмөк турса эмне кылыш керек өзү? Любой адам түкүрмөк турсун, муну сыйлабайт бул законду. Андан көрө киши биринчи ушул тазалыкты ордуна коюп алып туруп, анан закон чыгарса болмок, законодательный палатадагылар. Жогорудагы кайрылууда Ош шаарынын тургуну Төлөйкөн Кичи районундагы 12-үйдүн жашоочусу Камчыбек Атабаевдин батиринин терезесинин астында өчпөгөн отту өчүрүп берүүгө жардам сурап кайрылган экен. Атабаев Камчыбек акебиздин биздин редакцияга жиберген видеосун утурлап, анын адресине келген учурубуз. Азыр биз агайыбыз менен биргеликте ошол күйүп жаткан мусорду жанынан көрүп келсек. Камчыбек, кандайсыз? Келдиңер балдар, жакшы болду. Жакшыбы, тынчпы? Тынч, Кудайга шүгүр. Кечээ сиз бизге жиберген видеодон байкадык, бул жакта күйүп жаткан мусордун айыбынан жашоочулар көбү чыдабай аткан экен. Ушунчалык ошол жанып аткан мусордун жыты буркурап үйгө чейин кирип барат дейт. Анан азыркы учурда биринчи эле ошол мусорго барайлычы, анан мусордун жанында Мени макул жүргүлө, мусорду кагарса, мусор барып көрсөтөйүн. Мына ал жакта. Бул жерде мусор постоянно чебезден неме болот. Азык, тазалык, бүт божо экология деп элдер таза шаар болсун, түкүрбөгүлө, сигарет чекпегиле деген законду чыгарды. Бирок закон кайсы убакта жакшы действовать этет. Элдер ошого кулак салат. Мына мусордун чачылып жатканын көргүлө балдар. Мына мусор постоянно түтөйт. Мына жерде жашаган жашоочулардан кайсынысынан болсо да сурап көргүлө. Форточканы ачканга эмне выносимы? Оң келбейт. Себеби муну ачсаң, мына сасыган жыт үйдүн ичине кирет. Же түнү, же күндүзү бир мындай дем алыш деген жок. Мусордун чачылганы ушул. Бул мусор төгүлөт экен, бирок буну атайын убакыт саатында бунал жерде базарда иштеген шашлык саткандар бар. Ошолор алып келип туруп баягы шашлыктын күлүн төккөндө өчпөгөн күлдү төгүп койгондо мындай болуп жыттанат. Биз буларга канча жолу айтып уруштук. Төкпөгүлө, хотя мына пасарон чекесине төккүлө, муздаганда мусорду кошуп алып кетет деп. Бул результат жок.
эч кандай. Бул бирөөнүн жамандаш эмес. Бул тууралуу сиздер билдиргенсиздер, көп жолу Билдирилген уже мусор айтылган, бул жерден келип мына базардын жолдун чекесиндеги алабыз деген эч бир мындай ийгилиги жок да. Бул жерде Келишмейт. мусорго атайын Мына атайын турган мына бачогу мусорго. бачокту коюп тур, жайына Койду. кенен кылып тур, бирок бачоктон ашып түшкөн мусорлор да аябай көп экен. Bunday көрүнүш бүгүн эле болуп жатабы же мурунда ушундай көп түрдө мусор турабы эле? Бул бир эле күн эмес. Бир эле күн эмес. Келгенде мусорду мына ящиктеги толосун алып кетет. Калганы ошо боюнча калат. Калганын таштайт. Мына жаш балдар. Мына жерде чакан эмес киши жашайт микрорайонда. Булардын бүт барча жаш балдар келип мусорду ыргытат. Ыргытканда кээ биркелер үстүнө таштай алат, кээ биркелер жерге коет. Эми ошондо дагы убакыт саатында карап турса жакшы болмок да. Мына жерде. Мына жашоочулардын Эрмек бияка кел. Келеңиз. Кел Эрмек. Мен атайын ошо мына мурда менин кошунам болчу. Азыр мына ошо түтүндүн жытынан чыдабастан бул уже үйүн алмаштырып башка квартирага көчүп кетти. Оттон бери ошол жерде жашайт экенсиз. Акем айткан сөзгө кошуласызбы? Жана эмнени кошулуп билдиңиз? Кошулабыз ушу мусорду мынау күл анаяктан наркы немеден келет, ушулар жок болсо жакшылап атат. Мына түтүн бар ушу үйлөргө кирет да. Түтүн, газ Мындай күйүп турган акыбал дайым эле болуп турабы? постоянно болуп турат. Сиз кайсы этажда жашайт элеңиз мурун? Мен мурун могул жакта эки деле мазнарака 5ке Үйдү саттыңызбы ушуга? Убара болуп. Эмнеге саттыңыз? бул түтүн баары кирип атпайбы ушуга? Ушуга карап. Жаткан Жашоого невозможно. Бала чакаңыз Бала чака баары мына жактабыз эми. Баары бир баарда мына күн чаңып, жер шамал болгондо учат. ошондо Күнөөгө карап. үйүңүздү которгонуңуздун себеби мусор болот, ошондойбу? Мусор, чаң, түтүн, газ. Байланыштуу. Сизге чоң болот. Мына эжекем дагы айтсын мына мусордун кандай болуп атканын. Биз айтып аттык уже канча. Эжеке саламатсызбы? Мисалы үчүн мен мына күнүнө сразу алып чыгып кетишпейт. Мына жергечи. Анан кийин келип мына о жерде бомжтар бу жерде өрттөйт. Өрттөп туруп бирдекелерин алат окшойт. Лөллөр келет. Вообще чындыгында үйүнөн чоң аялдар мына жаш балдарын жөнөтөт. Алып келип алып туруп мунун үстүнө ыргытпай эле полный каерге тушка суши ыргытып кетет. Чын-чынына келгенде муну күнүндө тазалап алып кетип турса жакшы эле. Мына көрбөйсүңөрбү? Бул толуп ашып жерге неметип кетет. Убагында чыгарып кетип туруш Бул керек. тууралуу дагы сиздер шаардык тазалыкка билдирдиңиздерби? Конечно, постоянно келет. Мына жерге бомжтар чогулганда участковыйлардан бери чакыртканбыз. Ал жактан постоянно келип турат. Билбейм бул кандай болот. Вообще биз түшүнбөй калдык. Постоянно мына түтөп невозможно. Бул жакта банянын түтүнү, бул жакта бул невозможно состояниеде калдык да чын-чынына келгенде. Качантан бери, кайсы убакыттан бери сиз ушул жерде жашайсыз, анан ушул нерсени байкап жүрөсүз? Ой, мен бул жерде жашаганыма 20 жылдай болуп калды. 20 жылдан бери ушу жайын, кышын ушу түтөгөн. Постоянно ушу ким жагып кетет билбейм. Аралыгы 20 жылдан баштап ушундай Ушу постоянно акыбал ушундай, постоянно акыбал. Чыккан баланын туулуп өсүп чоңойгон Ушул күйүп атат постоянно. Мына мисалы үчүн даже күнүнө келип, мына бизди мына интервью жазбасаңар деле күнүнө келип туруп текшерип койгула. Не только биздики, бардык жерде ушундай түтөп турат. Бардык жерде. Мен мына мектептин жанына барам, ал жерден да ушинтип түтөп турган. Бул жерден газ чыгат да. Биз өлүп атпайбызбы? Биз вообще жашообуз кыркылып атпайбы? Мына пластиктин күйгөнү билесиңер өзүңөр кандай болот. Таштандыдагы өчпөс сотту кантип өчүрсө болот жана таштанды урнадагы мусорлар эмне үчүн өз убагында алынбайт деген суроолорду шаардык тазалык ишканасына барып берип көрдүк. 12 домдун жанындагы артында турган таштанды контейнер бул мен иштегенде 11 жыл болуп калса, 11 жылдан мурдун турган контейнер. Ал ошо 5-6 жылдан аралыгында күйүп же бүгүн эртең күйгөн эмес. Ошо базарчык жанында болуп калган контейнер ошо ар дайым ошо шашлык күлүнөн, навайкананын күлүнөн музатпастан таштап коюп, ошодон күйүп кеткен учурлар көп. Ал жерде да тез күйүп турат. Контейнер толо турат деп неме болуп атышат. Бул контейнер ал жерде күндө эртең менен алынат. Базарчы айланасы болгондуктан базардан чыккан акырчыктар менен толуп калат. Биз күнүнө бир мал жерде таштанды чоң кузуп койгон, жарым кубтук коюп алытабыз. Мына жакын күндөрү бул маселе бир тараптуу чечилет деп биз ишенип кетебиз. Себеби ал жерде западный ошо контейнер турган напротив бетинде, бет маңдайындагы базарчыктар толугу менен алынып туруп, ал жерге Ош шаар мэриясынын колдоосу менен Алия парк түшүп, ошол убакта таштанды контейнер да бир тараптуу болуп жылат. Шашлык пышырган, неме пышыргандар жолдун боюнан толугу менен алынып салынат.
ар бир контейнер кузовду көзөмөлдөй албайт экенбиз. Биз келишим түзгөндө да көргөзүп кетебиз. Күл таштабагылар, күлүңөрдү отдельно топтоп алып, биз отдельно тегинге жөнөтүп алып чыгып кетебиз деп. Ага карабастан таштап кетет. Бул Западныйда бар, чоң базар айланасында бар, ар бир кичи базар кафелердин айланасында ушундай көйгөй өтө чоң. Ош шаардык тазалык ишканасынын жооптуу кызматкерлери шаардагы таштандылардын күйүп жатканын көзөмөлдөө алардын компетенциясына кирбей турганын айтышты. Негизи коопсуздукту сактабай, толук өчөлөк күлдү таштап, таштандыларды күйгүзгөнгө себеп болгондорду экотех инспекция гана жоопко тартып, айып пул сала алат экен. Негизинен ошо Ош шаарынын Кулатов 12 көп кабаттуу үйүнүн тургундары тарабынан бизге эч кандай таштанды таштоочу жайда өрт чыгып, мусорлар өрттөнүп, адамдарга жагымсыз жыт тийип атат, терс таасирин тийгизип атат айлана чөйрөгө деген кат бизге бүгүнкү күнгө чейин түшкөн эмес негизи. Биз обязательно азыр ушул сиздерден ушундай болуп аткан маалыматты биз алдык. Эми ушул боюнча элдерге түшүндүрүү иштерин жана ошол жерге чара көрүү максатында иш алып барабыз буюрса. Биз да болсо кийинки берүүлөрүбүздө бул маселеге кайрылып кайтабыз. Эгерде өчпөсө дагы эле өчөлөк болгон болсо, биз дагы башка ишканалардын эшиктерин каккылап, бул көйгөйлүү болуп жаткан маселени чечип берүүгө толук түрдө аракет жасайбыз. Ушул менен биздин биринчи берүүбүз аягына чыкты. Эгерде сиздердин дагы көкүрөңүздөрдү өйткөн маселелер болгон болсо, экран астында жазылып турган номерге WhatsApp аркылуу жиберсеңиз болот. Ошол маселени жанынан көп турсаңыз видеого тартып жибериңиз, же болбосо видео кайрылуу кылып биздин номерге жиберсеңиз, биз ошол көйгөйлүү маселени кабыл алабыз дагы артынан түшүп чечип берүүгө аракет жасайбыз.